Ассаламу алейкум, туугандар, көңүлдү бизге бургандар. Билим тайым башталды деп уйкусунан тургандар. Канча жолу байланышка чыга албай калдык деп капасын бизге сунгандар, амансыздарбы? Кутман түнүңүздөр менен кайрадан эле түз эфирде Билим тайым программасы өзүнүн берүүлөрүн баштайт. Анда эмесе бизден алыстабай туруңуздар. Кыргызстандагы нукурадал продукт өндүргөн компаниялар: Атаман полуфабрикаты, Даам жеңүүчүсү, Фрикадельке, Манты, Пельмень чучуара, Сүташ сүт азыктары соода борбору, таза сүттүн таза сыр, гриль борбору, козунун, үндүктүн, тооктун этинен даярдалган грилдер, Айхан, бир жутум чай жашооңузду жакшы жак өзгөртөт. Камбуча чай квасы, ден соолук ар бир уурттан менен. Жупка борбору, тез даярдалуучу табигый нукура адал азык. Ратана фабрикасы, дүйнөлүк сапаттагы таттуулар Кыргызстанда. Шифа органик жогорку дары азыктары, иммунитетти бекемдөөчү ийгиликтүү каражат, ден соолук булагы. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу биздин катарыбызга жаңы кошулган телекөрүүчүлөргө кутман түнүңүздөр менен дейли дагы окуган намазыңыздар, кармаган орозоңуздарды Кудайым кабыл кылсын. Албетте биздин суроолор өтө жөнөкөй, мүмкүн болушунча шаңдуу, көңүлдүү кылып сиздердин маанайыңыздарга, сиздерге төп келе тургандай суроолорду түзүүгө аракет кылдык. Андыктан алыстабаңыздар, бизге телефон чалыңыздар, белектерден алыңыздар дегендей алгачкы логикалык сурооду сиздер үчүн жаңыртайын. Бул адамдар башкаларды алдаганды жакшы көрөт, бирок өздөрү алданганды жаман көрөт. Бул кайсыл адамдар? Албетте Кыргызда дагы бул негизи калп айтуу десек болот, ушул жөндө дагы ушул жака жакын десек болот, бирок бул логикалык суроо. Албетте калп айткан адамга сөзсүз түрдө аны элестетпеңиздер. Калптын казаны кайнабайт, же болбосо ушул сыяктуу бир канча макала каптары, накыл кептер бар. Ошондой эле калптын алдында эки тоскоолдук болот дейт. Биринчиси алга калп айткан адамга эч ким ишенбейт, ал эми экинчиси болсо ага өзү дагы ишенбейт. Себеп дегенде ал маалымат калп болот. Ошондуктан калптын казаны кайнабайт дейт. Калп айтпасын эч ким. Кудайым дагы бул калп айтканды жактырбайт. Андыктан калп сүйлөөгө аракет кылбайлы. Эгер калп айтып жүргөн болсок, анда таштаганга аракет кылалы. Адам баласынын колунан келбеген эч бир иш болбойт. Бардыгын тең жойсо болот. Андыктан келиңиздер, эгерде буга чейин билип билбей калп айтып алган болсок, Кудайым сөзсүз түрдө кечирет. Азыр биз ыйык Рамазан айында турабыз. Дуалардын баардыгы тең Кудайым буйруса кабыл болот. Окуган намазыбыздан кийин же болбосо ооз ачардын алдында же ооз чап атканда жакшы бир ушул Кудайдан чын дилибизден, чын ыклас менен дуа кыла турган болсок, анда сөзсүз түрдө буга чейинки кылган, билип билбей, көрбөй кылган күнөөлөрүбүздү Кудайым кечирет. Анткени ал кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү, мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү деп айтат элем. Ошондуктан келиңиздер баарыбыз тең ушул айда болушунча көбүрөөк дуа кылганга, көбүрөөк бир ушул Кудайдан кечирим суроого аракет кылалы. Анткени бул ай бонустардын айы. Себеп дегенде бул мусулмандардын сезону десек болот. Бир ай баардык нерсеге эселеп сооп берилет. Керек болсо уктаган уйкубуз дагы ибадат болуп атат. Ошондуктан убагы менен уктап, убагы менен ибадат кылалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дегичекте дагы бир бизде алгачкы көрүүчүбүз байланышта. Саламатсызбы? Алло, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Мен оюмча бул суроо апенди болуш керек жолу. Апенди болуш керек деп ойлойсуз. Бирөөнү алдаган жакшы көрөт, бирок өзү алданганды жаман көрөт, Тилекке каршы, тилекке каршы. Жаман көрөт, бирөөнү алдап, өзү да ишенбей калат. Жакшы, бирок жообуңуз туура эмес болуп калды. Урматтуу айым, эжеке, албетте байланышка чыкканыңызга чоң рахмат. Ошол эле Кыргыздын белгилүү бир инсаны десек болот, бул Куйручук аттуу дагы албетте жашап өткөн. Анын тарых таржымалына кайрыла турган болсок, ал дагы ушундай элди калп айтып, бир тамашалаганды жактырган. Күндөрдүн бир күнүндө элдерди дүрбөлөң салат. Ай, элдер ойгонгула түн жарымда саат 2-3 чамасында. Менин үйүм өрттөнүп атат дейт. Элдин баары тең эле кой Куйручуктун үйү өрттөнүп атат деп эле ушундай ойгонуп, элдин баары чыкса эле Куйручук ушундай бир жарыла күлөт дейсиз. Элдерди калп айтып тургузган болчу, мага да ишенесиңерби деп дагы кирип туруп жатып алат. Анан элдер дагы ай атаң, ушул адатын таштаган жок, калп айтпай койсо жакшы болмок деп кирип укташат. Андан кийин дагы бир айдай өткөндөн кийин дагы калп айтат.
Мына ошол кезде дагы элдерди калпайткан болот. Дегичекти бизде телефон чалуу бар. Алло, саламатсызбы? Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Sizin çoğunuz teke bir adam bu da ойлойсуз. Текебер адам бул башкача мааниге кетип калды десек болот. Чоң рахмат. Чоңуз сиздики да бир аз алыстап кетти. Текебер адам кандай эми бой көтөргөн, менменсинген, өзүн теңге албаган, бирок алар балким дайыма эле калпайтпайт. Бул жерде алдаган дегенде сөзсүз түрдө калпайтууну элестетпеңиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр. Алдаган дегенде башка жагындагы ойлонуп көрүңүздөр, толгонуп көрүңүздөр. Мени жакшылап иштете турган болсок, сөзсүз түрдө адам баласынын ой жүгүртүүсү аябай күчтүү болот. Мына ошондуктан аракет кылып көрүңүздөр. Ал эми биз куйруучук жөнүндө сөз кылып жатканбыз. Куйруучук бул экинчи жолдо калпайтып, элди чакырганда, анда да ошол түн жарымында менин үйүм өрттөнүп атат десе, анда да эл ишенип чыгып алат. Бирок тилекке каршы куйруучук дагы боор эзилгече ушундай күлөт дагы кайра кирип уктап жатып алат. Андан кийин күндөрдүн бир күнүндө ошол Кудайдын буйругу же ушул бир Кудайым жазалайын дедиби, үчүнчү жолу чында эле үй өрттөнүп кетет. Мына ошондо эл ишенбей, куйруучук үйүнөн ажырап калган экен. Дагы бир телекөрүүчү байланышта. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам. Алейкум. Мен жооп айтасың болобу? Ооба, болот, айтып бериңиз. Мен ойлойм шайтан деп. Шайтан деп ойлойсуз, Чоң рахмат, сиз жооңузду айтып айтпай жатып алыстап кеттиңиз. Шайтан, бирок эмнегедир шайтан деле болушу мүмкүн, ыктымал, бирок бизге так жооп керек болуп атат. Шайтан деле бирөөлөрдү азгырганды жакшы көрөт, албетте, алдаганда. Бирок өзү алданган жаман көрөт. Себеп дегенде шайтандын азгырганынан дагы Кудайым сактасын. Эгерде көпчөдө шайтан азгырышы мүмкүн, бирок биздин коргоочубуз мынакей жалгыз Аллага таянып туруп, аузу билля дей турган болсок, буйруса шайтандан дагы азгыргандан дагы сөзсүз түрдө коргоно алабыз. Коргоочубуз бул Кудай Таала өзү болот. Ошондуктан ошол нерсени дагы унутпашыбыз зарыл. Шайтан эмес, албетте, шайтан эмес, текебер адам эмес. Эгерде саныбызга жаңы кошулган телекөрүүчү болсо эскертип айтайын. Дагы бир телекөрүүчү байланышта. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бул логикалык суроо болсо, бала калпайтпайт болуш керек. Кичинекей балдар көргөнүн айтат да, калпайтпайт. Бул жерде калпайтуу жөнүндө сөз болгон жок, чоң рахмат. Кичинекей бала деле калпайтып коюшу мүмкүн. Себеп дегенде эмне үчүн дегенди мен түшүндүрүп берейин. Мисалы, бир баланы келип туруп, бул конфетти же болбосо бул печеньеге тийбе дейсиң. Макул дейт, жебе десең, анан бир убактан келе карасаң, кемип калат же жок болуп калат. Андан кийин буну ким жеди десең, эч ким айтпайт. Сен жедиңби десең, жок дейт. Анан кийин алдап туруп, урушпай, алдап солдоп туруп, сен жедиңби? Мен эч нерсе кылбайм, урушпайм же урбайм дей турган болсоң, анда ооба мен жедим эле деп айтат. Мына ошондуктан жаш бала деле калпайтып коюшу мүмкүн. Бул жерде калпайтуу жөнүндө сөз болгон жок, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ойду такыр башка жака чаптырыңыздар. Алдаган жөнүндө сөз болуп атат. Кайсыл адамдар, кайсы түрдөгү адамдар? Дагы бир телекөрүүчү байланышта. Алло, саламатсызбы? Bizde жооп аферисттер болуш керек эле. Кимдер? Дагы бир жолу кайталап коесузбу? Алло. Угуп атат сиздердин. Жакшы угулбай атат. Алло. Угуп атабыз, эми айтыңыз. Алло, сиздер угулбай жатат. Бирок сиздики бизге угулуп атат. Угулбай жатса, телевизордун жанына жакыныраак барыңыз. Жооп аферисттер болуш керек эле. Эмнегедир бир аз күңүрт угулуп атат, бирок сиздин да жоогуңуз менимче туура эмес болуп калды окшойт. Себеп дегенде тамга тыбыштардан дагы бир аз жаңылышып кеттиңиз. Угулушу эмнегедир байланыш жакшы болбой атабы? Дагы байланышка чыгып көрүңүз, албетте. Байланышка чыгыңыздар, ойноңуздар, утуңуздар. Уйкуда болсоңуздар, туруңуздар. Бизге телефонду уруңуздар, чалыңыздар, байгелерден алыңыздар. Чөндөккө кампайтып салыңыздар, ашказанды дагы, башказанды дагы толтуруңуздар. Күндө билим таймды карап, бизди карап олтуруңуздар дегендей. Бул адамдар башкаларды алдаганды жакшы көрүшөт, ал эми өздөрү алданганды жаман көрүшөт. Булар кайсыл адамдар? Кайсыл адамдар? Албетте, биз калпайтуу жөнүндө сөз болгон жок. Дагы бир телекөрүүчү байланышта. Алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсызбы? Алло, ассаламу алейкум. Алейкум салам ва рахматуллах. Булар мунафиктар. Мунафыктар деп. Жоңуз сиздики дагы туура эмес болуп калды. Алдаган жакшы. Чоң рахмат. Бирок мунафыктар деле балким алдаган жакшы көрөттүр, бирок айрым учурда алар деле алданганды жакшы көрөттүр. Балким каяктан билебиз эми. Мунафык дегенде бул кыргызчасы эки жүздүү адам болуп жатпайбы? Кээ бир кезде балким алданып калышың деле толук мүмкүн. Бир кайгылуу окуя же бир суук окуя боло турган болсо, ага адамда калпайтууга туура келет. Же болбосо жубайлардын ортосунда мисалы чатак чыгып кете турган болсо анда да калпайтасың. Калпайтып жараштырсаң болот. Ал сени жакшы көрөт, тиги жолдошуң барып алды сени жакшы көрөт. Жөн гана ушул бир экөөңөр жарашкысы келип атат деп калпайтып деген сыяктуу. Бирок бул жерде урматтуу телекөрүүчүлөр баса белгилеп айталы, калпайтуу жөнүндө сөз болгон жок. Бул жерде алдаган жөнүндө сөз болуп атат. Кантип алдашы мүмкүн, ким алдашы мүмкүн, эмне үчүн алдашы мүмкүн, эмне үчүн алданганды жаман көрүшү мүмкүн. Мына ошого жакшылап ой жүгүртүңүздөр. Бул адамдар башкаларды алдаганды жакшы көрөт, ал эми өздөрү алданганды жаман көрүшөт. Дагы бир телекөрүүчү байланышта. Алло, саламатсызбы? Алло, ассаламу алейкум. Алейкум салам ва рахматуллах. Кутман түнүңүз менен жоңуңуз? Биздин жообуз футболчулар эмеспи? Башка жооп барбы? Ушул спортко жакыныраак. Футболисттер деп ойлойсуз, э? Алдап, мисалы алданып калган жаман көрөт, ойноп атып. Алдаган жакшы көрөт. Туп-туура, урматтуу телекөрүүчү, куттуктайбыз. Сиз туп-туура таптыңыз. Булар албетте футболисттер экен. Мына оюн убагында эфирден алыспай туруңуз, толкунданып байланышты үзүп салбаңыз, себеп дегенде белеңизди эртең келип сөз түрдө алып кетиңиз. Мына ошондуктан эфирден сырткары сизге түшүндүрөт. Футболисттер өздөрү алданганды жакшы көрүшөт экен, бирок алданганды жаман көрүшөт. Мына ошондуктан алар эки жүздүү дагы эмес, текебер дагы адам эмес, же болбосо шайтан дагы эмес, же мунафык дагы адам эмес. Булар футболисттер. Эгерде кийин ушундай бир кайсы бир жерлерде ушул суроо бериле турмаса, сөз түрдө ойлонбой туруп, ишенимдүү түрдө булар футболчулар же болбосо футболисттер деп айтсаңыздар, жаңылышпайсыздар. Ал эми экинчиси дагы логикалык суроо. Аллах Таала адамга ушул өмүрүндө бул нерсени эки жолу бекер берет экен. Ал эми үчүнчү жолкусунда биз өзүбүз акчабызга алат экенбиз. Бул эмне болушу мүмкүн? Албетте Кудай Таалам бизге эбегейсиз Кудайга шүгүр дешибиз керек. Алтын башыбызды аман, 12 мүчөбүздү бүтүн, 4 көзүбүз түгөл жаратып, көзүбүздү сокур кылбай, кулагыбызды дүлөй кылбай, колу бутубузду мунчу кылбай ушундай жаратканына да шүгүр кылышыбыз керек, баардыгын берет. Бирок ошолордун ичинде дагы бир айырмасы бар экен. Бул логикалык суроо. Өмүрүндө 2 жолу адамга бекер берет экен. Кудай Таалам беришен эми, балким 3 жолу, 4 жолу же 5 же 10 же чексиз бекер берип салышы мүмкүн эле, бирок кандайдыр бир себептер менен үчүнчүсүндө буну биз өзүбүз акчабызга сатып алышыбыз керек экен. Бул эмне болушу мүмкүн? Адам баласына байланыштуу, сөз түрдө бизге аябай керектүү, аябай муктаж болгон нерсе десек дагы болот. Дагы бир телекөрүүчү байланышта. Алло, саламатсызбы? Бул тиш, эмне үчүн тиш? Бир себеп дегенде жана орусча молочный тиш деп коет. Анан экинчиси болсо түбөлүк тиш деп. Үчүнчүсүчү? Чыкпайт да үчүнчүсү. Протезден салдырасың. Протез салдырасың, же алтын тиш салдырасың, же күмүш тиш. Башка эки жолу өрбөйт бекен Кудай Таалам? Ушул эле тиш деле өрөт бекен эки жолу? Алло. Билбейт экенмин. Алло. Ошол эле деп ойлоп атам. Бали, урматтуу телекөрүүчү, сиз дагы дароо эле чыгып туруп эле бул тиш деп кыйкырып туруп туп-туура жооп бердиңиз. Куттуктайбыз. Албетте бул тиш адам баласына эки жолу өмүрүндө бекер берет экен Кудай Таалам. Биринчиси бул сиз орусчасын айттыңыз, молочный деп. Сүт тиш десек болот. Ал эми экинчиси бул ушул катуу тиш. Өмүр бою бизге жарай турган сөөк тиш десек, дагы күрүч тиш десек, дагы баарын тең ошо бир чайнай ала турган
тишиң барда таш чайна, тишиң жокта аш чайна деп ушу тиш барда баардыгыбыз курчуп болуп ушундай бир берген тиш. Ал эми үчүнчүсү болсо, эгер түшүп кала турган болсо, ар кандай себептер менен түшүп калса, же курт жеп түшүп кала турган болсо, биз ордуна алтын тиш, же күмүш тиш, же темир тиш, же болбосо ушул протез салат экенбиз. Бул үчүнчүсүн өзүбүздүн акчабызга доктурлардын жардамы менен салдырат экенбиз. Мына бул протез тиш албетте. Үчүнчү суроо. Куранды такай окугула, анткени чындыгында Мухаммадтын жаны колунда болгон, Аллахка ант болсун деген хадисти улаңыздар. Буну Абу Муса деген сахаба риваят кылат десек болот. Кайсыл болушу мүмкүн? Куранды такай окула дейт. Албетте Куранды такай окушубуз керек. Себеп дегенде ал Куран деген Кудайдын китеби болуп жатат. Аны такай окуп, такай амал кылсак өзүбүзгө дагы сооп, жакындарыбызга, балдарыбызга, тенебизге баардыгына тең сооп болот. Ошондуктан ар дайым илим алалы, билим алалы, ар дайым алдыда бир илимдүү, билимдүү, интеллигент жаштардан, ушундай бир адамдардын коомун түзгөн мамлекетти түптөйлү деген сиздерге бир жакшы чакырыкты айтып кетет элем. Ал эми биздин дагы убакыт соңуна келип жетип баратат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Албетте бүгүн бизге байланышка чыгып, жеңишке ээ болгон эки телекөрүүчүгө бизден жакшынакай ушул компаниялардан, Ротана таттууларынан, ошондой эле Шифа органик компаниясынан жана Айхан чайынан беребиз буйруса, тез даярдалуучу жупка борборунан даярдалган биздин нукура кыргыз тамагын, ошондой эле Атаман полуфабрикатынан фрикадельке, манты, котлет, чучвара жана башка тамак аш азыктарын алсаңыздар болот. Жана камбуча чай квасы, бул Кыргызстанда жаңы чыгып жатат. Аябай ушул сиздердин суусунулуңуздарды кандыруу менен биргеликте иммунитетиңиздерди дагы жогорулатат, бир канча организмге пайда десек болот. Жана ошондой эле таза сүттөн таза сыр деген урандын алдына чыккан биздин Сүташ компаниясынын сыр азыктарын сиздерге сунуштайт элек. Эгерде каяктан табабыз деп кыйналып жатсаңыздар, ойлонбоңуздар. Бардык супермаркет, гипермаркет, дүкөндөрдү, базарлардын бардык жерлеринен ушул компанияларды табыңыздар. Мына ошондуктан сиздерге ушулар сунуштайт элек. Ал эми ушуну менен биздин берүүбүз соңуна келип жетти. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.